Элдин турмушу оңолгон сайын ар кандай када салттар кире баштады да. Кире баштады. Ана мен билгенден жана жылдык дегени 68-жылы келген биздин өрөөнгө. Ага чейин болгон эмес. Ошого окшогон када салт ар кандайлар. Ошол кире берди да, акырын кире берип мына салтка айланып калды да ошол. Атак булар мурда болгон эмес. Мен атам айтчу да, 40-тык деген мына 50-жылы пайда болду балам деп айтчу. Эрмамат Кожахматов 2016-жылы эле бүгүнкү күндүн талоо темасына айланган ысырап курчулукту алдын алуу боюнча айыл мыйзамын жазып, аны өзү жашаган Кыз Көл айыл аймагынын жашоочуларына айылдык кеңештин уставына киргизип, коромчулукка бөгөт койгон инсан. Айтымында алгач каршы чыккандар болгон менен айыл эли ошол документтин негизинде аш тойлорун жүргүзүп келди. Кайчып болгон жерде бизде сөз мал сойлот. Карашына дейт, анан бейшембелиги дейт 4, анан 40-ын өткөрүш керек. Анан жылдыгын өткөрүш керек. Анан бир топ жыл өткөндөн анан ашын бериш керек. Ошентип отуруп оңбогондой чыгым кетет да. Бул миллиардтаган, 100 миллиардтаган акча кетет. Бул миллиондаган бул неме эмес. Бул жанагы улуттук дүң неменин барабар да. Мисалы үчүн мен бир эсептегенде 98-жылы Ала Бука району ошондо 56 000 эли бар эле. Ошого кеткен чыгым бир Ала Бука элин бир жыл бакканга жете турган чыгым кетет экен. Айыл мыйзамында жакшылык жамандык болгон жагдайларга эмнеге мүмкүн, эмнеге тыюу салынары ачык көрсөтүлгөн. Темага жакын жана анын жол жобосун билген тажрыйбалуу адам катары Кыргызстанда жарлыктын негизинде түзүлгөн 17 адамдан турган комиссиядан орун алып өзүнүн сунуштарын киргизди. Бизде айыл уставы деген бар. Айыл өкмөтүнүн уставы бар да. Ал ошол айыл өкмөт ошол устав менен жашайт. Ошол жерде жашаган адамдар, ошол жерде адамдардын жүрүш турушу, бири-бирине болгон мамилелери, бийлик менен болгон мамиле жарандардыкы, даже көчөнү кантип кармаш керек, үйүн кантип кармаш керек, ошо баары бар да ошол жерде. Ошол жерге эле ошо каада салтты киргизип турат, милдети деген жерге. Анан элдин талкуусуна коюп туруп, анан ошону айылдык кеңеште сессияда карап, ошо толуктоону эле кабыл алып койсо, анан толуктоо юстиция органынан өтүп койсо, ошол укуктук ченемдик акты болуп калат, жана указга окшоп. Ошол жерде жашаган адамдардын ошол койгон талаптарды аткарууга милдеттүү болуп калат да. Кыргыздын башкы душманы ысырапкерчилик. Алды артына карабай алып учуп жатып, тапкан байлыгын той менен ашка жумшайт. Анан жашоо үчүн кызын же уулун иштөөгө алыскы сапарга чыгарат же өзү жол алат. Мындай шартта үй бүлөлүк тутум да бузулуп жатканы дайын. Демек ысырапкерчиликтин артында адам тагдыры да өзгөрүүдө. Мындай жагымсыздыктарды жайгаруунун бир гана жолу алыбайдын алына жараша эле болгону. Жамандык жөнүндө айтайын, жамандыкта мисалы кээде даярдык болуп калат, мисалы карым-катмаларым кээде внезапно эле болуп калышы мүмкүн да. Ошол убакта чындыгы элде кыйынчылык болуп калат да, аны көрүп эле атпайбызбы? Баардыгын эле бир күндө союп, айылдагы аксакалдар менен жеп алып деп кеткенде эмне пайда? Андан көрө үй балдарынын үйүнө жашоо тиричилигине пайдаланган жакшы деп эсептейм. Коомдун түшүнүгү бул боюнча бирдиктүү эмес. Бул абалды динге байлап каада салтка каршы койгондор да жок эмес. Кыргыздын өзгөргүс улуттук баалуулуктары менен мактаныч жаратса болот. Бирок кийинки 60-70 жылдары башталган угуп жок адаттарды салтка байлоонун өзү аша чапкандык. Гүлдина Мындоева, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.